4-cü bölüm. Күтүлгөн жана кабары берилген пайгамбар. Ибрахимдин алейхиссалам дубасы, Исанын алейхиссалам кабары. Bir күнү сахабалардын бири пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Аллахтын элчиси, өзүңүз тууралуу учкай сөз айтып бересизби?" деп өтүнөт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам төмөнкүчө жооп берет: "Мен Ибрахимдин дубасы жана Исанын кабарымын." Куран Каримдин эки жеринде бул жөнүндө айтылат. Биринчи, Азирети Ибрахим минтип дуа кылган: "О жаратканыбыз, алардын арасына өздөрүнөн болгон, аларга аяттарыңды окуп бере турган, китеп жана даанышмандыкты, Куран жана хадисти үйрөтө турган, аларды күнөөлөрдөн арылта турган бир пайгамбар жибер. Албетте, сен кудурет жана даанышмандык ээсисиң." Экинчи, Азирети Исанын кабары. Эстегин: "Мариям уулу Иса, о Исраил уулдары, албетте, мен Аллахтын силерге жиберген пайгамбарымын. Мен силерге мурунку Тооратты ырастап, тастыктоочу жана өзүмдөн кийин келе турган Ахмад ысымдуу бир пайгамбар тууралуу куш кабар берүүчү болуп жөнөтүлдүм" деген эле. Мына ушинтип Иса аларга өзүнүн чыныгы пайгамбар экендигине анык, айкын далил кереметтерди келтирген кезде алар бул ачык сыйкыры дешти. Ырас, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам күтүлбөстөн эле кокустан чыга келген эмес. Ал келерден көп кылымдар мурун кабар берилген жана келиши бүткүл дүйнө тарабынан күтүлгөн пайгамбар болгон. Тоораттын кабарлары. 1944-жылы Лондондо жарык көргөн Тоораттын арабча котормосунан бир сүйлөм. Аллах адамзатка Синадан келди, Сайырден жаркырады, Фаран тоолорунан ачык көрүнүп, толугу менен белгилүү болду. Тактап айтканда, Алла Тааланын мээрими жана жакшылыгы адамзатка Азирети Мусанын Алла Таала менен сүйлөшкөнү Синада көрүлгөн эле. Бул мээрим ошол доордо Азирети Мусага берилген пайгамбарлык болчу. Ал эми Сайыр болсо, Палестина, ал жерде Алла Тааланын мээрими ыйык кабар аркылуу келип, Азирети Исага жана анын чөйрөсүнө келген. Иса пайгамбар Алла Тааланын жаркын белектерине ылайык чоң пайгамбар болгон. Адамдардын көбү жаркын белектери менен ачык көрүнүүнүн маанисин айырмалай албаган үчүн адашып калышкан. Азирети Иса болсо Алла Тааланын жаркын деми. Фаран тоолорунда болсо Алла Тааланын нукура бирдиги жана жалгыздыгы ачык көрүнгөн. Фаран бул Мекке. Анткени Тоораттын башка бир жеринде Азирети Ибрахимдин уулу Исмаилди Фаранга таштаганы айтылууда. Андай болсо, Тооратта айтылган Фаран Меккени билдирет. Тоораттын бул аятында кезеги менен 3 пайгамбар тууралуу айтылууда. Булардын биринчиси Азирети Муса алейхиссалам, экинчиси Азирети Иса алейхиссалам жана үчүнчүсү сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Тоораттагы аяттын уландысында төмөнкү сүйлөм бар. Анын жанында миндеген таптаза, акак таш сымал сахабалары болот. Оң колунда оттон 2 миздүү балта бар. Бул сүйлөм анын согуша турганын айтууда. Маалым болгондой, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ыйык кабар келерде Хира тоосундагы үңкүрдө болуп, ал жерде Алла Таала тууралуу ойлонуп, кулчулук кылган. Алгачкы ыйык кабар ошол үңкүргө келген. Фаран эгер Мекке эмес болсо, анда ислам башка кайсы жерден чыгып, батыш менен чыгышка жайылган. Дүйнөдө башка мындай жер болбогон үчүн Тооратта айтылган Фаран Меккени билдирет. Буга каршы чыгуу
ilimden alыс, bir betkey göz karaş bolmok. Al эми аяттын аягындагы сахабалар жана согуш тууралуу айтылган сөздөр эч кандай шек күмөнсүз анын пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам экенин далилдеп турат. Hazreti İsmail'din tukumundan. Toğrattın bir ayatında Allah Taala Hazreti Musa'ga alar üçün İsrail oğullarının bir tuğanları arasından sen siyaqtu paygambar çıgaramın. Jana sözdөрүмдү anın oğuzuna salamın. Jana ağa buyurgan bardık nerseni alarga aytat dep aytkan. Бұл аяттағы İsrail oğulдарының bir туғаны деп есептелген Hazreti İsmail'дің тұқымынан келе тұрған bir пайғамбарға ишарат қылынууда. Hazreti İsmail тұқымынан келген жалғыз пайғамбар бұл пайғамбарыбыз Muhammed саллаллаху алейхи вассалам. Мындан тышкары алдағы Hazreti Musa сыяктуу bir шарият менен келет. Ошондой эле бұл аятта келе тұрған пайғамбардың сабатсыз боло турганы белгиленүүдө. Торатта айтылған бұл пайғамбардың Hazreti İsa алейхиссалам же Hazreti Юша алейхиссалам болушу таптакыр мүмкүн эмес. Анткени бұл пайғамбарлар Исраил уулдарынан. Мындан тышкары көптөгөн маселелер боюнча Hazreti İsa алейхиссалам эч кандай жаңы өкүм алып келген эмес. Ал Hazreti Musага алейхиссалам баш ийип аны ээрчиген. Hazreti Юшанын Hazreti Musага окшобогону айдан ачык. Анткени ал жаңы шарият менен келген эмес. Куранда бул тууралуу төмөнкөдөй аят келген. Чындыгында биз Кудум фараонго пайгамбар жибергенибиз сыяктуу силерге да күбөлүк берүүчү болгон бир пайгамбарды, Мухаммед пайгамбарды жибердик деп Hazreti Musa менен пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам ортосундагы окшоштук баян кылынууда. İncil'din kabarları Faraklit Иоанн İncil'indeki bir ayatta mındayça aytылат. Masih İsa мен өзүмдүн жана силердин жаратканыңарга баратам. Эмнеге дегенде силерге анык чечмелөнүү алып келе турган Фараклитти жиберсин деп кетип баратам деди. Фараклит чындыктын өзөгү, чын менен калпты бири-биринен толугу менен айырмалоочу деген маанини билдирет. Ырас пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам жогорудагы сапаттарга ээ. Анткени өлүү дилдер жалгыз ал алып келген чындык аркылуу тирилген. Ал адамдардын туура жолго жетиши үчүн каражанын кар чуруп күрөшкөн. Мына ошол Hazreti İsa кабар берген Фараклит келген. Ал Аллахтын акыркы элчиси пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Иоанн İncil'inde дагы мындай деп айтылат. Эгерде мени сүйсөңөр, буйруктарымды аткарсаңар, мен жаратканыма жалбарам жана ал силерге башка колдоочуну, чындыктын рухун, Фараклитти берет. Ал силер менен дайыма бирге болот. Эми кезеги менен İncil'деги төмөнкү аяттарды карайлы. Фараклит ушундай ыйык рух, жараткан аны менин атыман тактап айтканда пайгамбар катары жөнөтөт. Ал силерге бардык нерсени үйрөтөт жана мен силерге айткан нерселерди кайра эсиңерге салат. Фараклит келгенде мен үчүн күбөлүк берет. Фараклит келгенде мен үчүн күбөлүк берет жана силер да мага күбөлүк бересиңер. Мен силерге чындыкты айтып жатам. Кеткеним силерге жакшы болот. Анткени эгерде мен кетпесем, анда силерге Фараклит келбейт. А мен кетсем, анда аны жөнөтөм. Фараклит келгенде бүткүл ааламды жаңылыштыктарынын айынан айыптап, аларды тарбиялайт. Ааламдын көсөмү Иоанн İncil'inin 14 bölümünün 30 ayatında mintip aytılgan. İsa мындай dedi. Эми мен силерге көп сүйлөй албаймын. Анткени бул ааламдын көсөмү келе жатат. Менде анын эч нерсеси жок.
Забурдун 72 bölümünün 8 ayatında jana anın ulandısında tömönküдөй aytılат. Anın padışalığı dengizden dengizge, jana daryadan жердin en ayağına çeyin jetet. Çöl turgundары anın aldında tize бүгүп, душмандары toprak çalашat. Tarşiştin jana adalardın ökümdarları salık alıp gelişip, Шеба жана Шебанын ökümdarları белек алып келишет. Бардык ökümdarlar ага тизе бүгүп, жана бардык тайпалар ага кулдук урушат. Анткени ал кедей кембагалга, бечарага жана жардамчысы болбогондорго кутулуш берет. Муктаждарга жана жардыга ырайым кылып, багар көрөрү жокторду куткарат. Адамдарды зулумдуктан куткарып, алардын каны өз назарында кымбат баалуу болот. Ал жашайт жана ага Шеба аларында кымбат баалуу болот. Адамдарды зулумдуктан куткарып, алардын каны өз назарында кымбат баалуу болот. Ал жашайт жана ага Шеба алтынынан берет. Ага дайыма дуа кылып, аны күнүгө даңкташат. Ысымы күн токтогонго чейин түбөлүктүү болуп, адамдар аны менен берекелүү болушат. Бардык элдер аны берекелүү деп айтышат. Кызганыч жана көрө албастыгы ашынган кечээки бүгүнкү жөөт менен христиандардын бардык бузууларына карабастан, азыркы Тоорат менен Инжилде пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгына көптөгөн белгилерди, кабарларды табууга болот.